Кабинетте акчаны кантип башка адамга которобуз же болбосо мага которосуздар, кантип кабинетте акчаны кантип которосуздар? Сиздерге бонус түшүп калды, мынакей адам каттадыңыз, бонус түшүп калды. Муну которуп бериштин жолу мынакей бонус кошелектогуну биринчи ес да кошелекке чыгарып алышыбыз керек. Да кошелекке чыгарып алыш үчүн мынакей валет дегенди басабыз, трансфер дегенди басабыз. Анан эмне кылабыз? Сразу эле биз эч нерсени өзгөртпөстөн туруп, могу 0 деген жерди басып, канча акчаны чыгаргыбыз келет? Ошо 22.95 экен. Моуну чыгарабыз. Өзүбүздүн паролубузду жазабыз, өзүбүз билебиз жатка өзүбүздүн паролду, ошол паролду коюп туруп, могу самбет дегенди басканда ок деген чыгат. Ушуну басасыз. Дагы бир жолу ок дегенди басасыз. Бул сизге мынакей сиз биринчи ошондо сиз да кошелегиңизге чыгарып алдыңыз. Мынакей барып көрөлүк. Сиз чыгарып алдыңызбы биринчи? Мынакей да кошелекке чыгып калды. Көрдүңүздөрбү? Бонустан да кошелекке чыкты. Бонустан да кошелекке чыгармайынча сиз мага которо албайсыз акчаны. Башка бир адамга которо албайсыз. Бонустан биринчи да кошелекке чыгарып алышыңыз керек акчаны. Эми биз бирөөгө которгонго даяр болду акча. Кайра эле валетти басабыз, трансфер дегенди басабыз. Басып, мынакей бонус валет дегенди басабыз. Басып, могул жерде чыгып атат. Сиз кайсыл жака которуп берген атасыз? Сиздин акчаңыз кайсыл жакта? Сиздин акчаңыз бонус могу yes валетке которуп беришиңиз керек, ошондо сиз yes валетти тандайсыз. Yes валет да кошелектен да кошелекке гана которо аласыз. Сиз да кошелекте акчаңыз болгон үчүн. Да кошелек тандап алганыңыздан кийин сиз кайрадан келесиз дагы member to деген. Бул сиз кимге которосун деген суроо. Ушул жерге сиз кимге которуп атасыз? Которгуңуз келет, ошол адамдын логинин жазасыз. Например, бул Аматбекова мага которот. Ошондо менин логинимди жазат мынакей. Каранованы посол деп жазды. Анан эми акча канча которосуң дейт мынакей. $22.95 которомун деп. 22ден кийин точка обязательно, анан кийин 95ти жазасыздар. Ошондо туура болот. Анан жылып алдыга өзүңүздөрдүн паролуңуздарды жазасыздар. Паролду жазганда мынакей анан могу самбет дегенди басасыз. Дагы ок деген чыгат, окту басасыз. Мынакей дагы трансфер дейт. Ушуну ок дегенди басасыз, ошондо мага кетет. Мынакей. Эми мына көрүп текшериңиздер. Өзүңүздөрдүн домиңерди бассаңыздар, мынакей карасаңыздар, жок, кетти мага. Бул мага кеткенди билгизет. Эми сиз кимге котордуңуз, ошону билгиңиз келсе, мынакей могу жерде бар. Валет дегенди басасыз кайрадан. Могу үчүнчү нерсени бассаңыз чыгып калат. Сиз кайсыл жерден жибердиңиз? Бүгүнкү эмеңиз. Да кошелектен сиз самбетти бассаңыз, кимге жибергениңиз билинип калат. Көргүңүз келип атса мынакей. Могул жерде бүгүнкү дата чыгат мынакей. Бүгүн 17-си. Кимге котордусуна? Аматбекова. Кимге кетирди? Мына мага кетирди. Канча сом чыгып калат момунтип. Бардыгы. Информация чыгып калат, маалымат. Мына ушинтип акчаны которосуздар. Бул акча которуу системасы сиздерге видео кылып көчүрдүм. Өз алдынча ушинтип жөнөтө алсаңыздар болот.